Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бизде мына бүгүнкү күндө коомчулугубузда кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизделип, ушундай бир муктаждыкта бир канчалаган биздин мекендештерибиз тагдырдын мындай бир оор сыноосуна кабылып калган учурлар бар. Бул жашоо тагдыр баары Кудайдын буйругу менен экен. Адам өзүнүн колу менен жасап алган болсо, бул жашоону жомок айландыра алмак экенбиз. Ошон үчүн буйруктан экен да баардык нерсе. Анан баардык мекендештерибизди биз дайыма кайрымдуулукка, мээримдүүлүккө, боорукерликке чакырып келебиз. Биз адамзат алсыз жандарданбыз. Эртеңкибизди эч кимибиз биле албайбыз. Кандай акылман болойлу, кандай баатыр болойлу, кандай күчтүү болойлу, баары бир биз Кудайдын буйругу менен гана жашай алат экенбиз. Анан ошон үчүн ушундай бир оор сыноону берет экен Аллах Таала бизге. Бирок ошол биз дайыма чакырыктарыбызды айтып атабыз. Ушул баардык нерсенин өзүнүн акысы бар экен, урматтуу мекендешим. Баардык нерсенин өзүнүн акысы бар экен. Көтөргөн телефонубуздун дагы акысын берип турабыз. Ушул айдап жүргөн машинабыздын дагы акысын берип турабыз, налогун төлөп. Деги эле акысын төлөмдүү нерселер көп. Бирок ошонун эле салыштырмалуу биз мына Аллах Таала берген көздүн да акысын берүү бар экен. Басып туруп жүрөт бутубуз. Бирок ошол алсыз баса албай жаткан мекендештерибизге дагы акысын беришибиз керек экен. Жараткан бизге мойнубузга жүк кылып садака, зекет дегендер бар. Бул адамдык, мусулмандын бийик парзы. Мына ушундай, ошон үчүн ушундай акысын берүүгө чакырык кылам. Келиңиз, эч убакта мындай акыбалда кайдыгер карабайлы. Мындай мекендешибиз мына тынчтык. Кече жакында эле ушул Миландагы ушундай акыбалында кайрылуу жасап, мына кайрымдуу эл көтөрүп, бүгүнкү күндө Миландагы Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун, жакшы. Бул жерден сөздү азайтып, биз ыкчам аракетти жасаш керек болуп турат. Анан ошон үчүн мынакей бул жерде эне отурат, көз жашын төгүп, баласынан эч бир эне ажырагысы келбейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын да көптөгөн хадистеринде айтып кеткен. Пайгамбарыбыз даанышман инсан болгон. Ал пайгамбарыбыздын эң сүйүктүү элчиси болгон. Урматтуу мекендешим, ошол айтылган хадисте мынакей бейишенен таман астында деген. Эч убакта баланын көз жашын, ушул кыйналганын энеге көрсөтпөсүн. Эненин, атанын кыйналганын балдар бизге көрсөтпөсүн. Ошон үчүн жөн гана чакырык кылып, келиңиздер, тез жардам керек, тез аранын ичинде колубуздан келишинче аракет кылайлы. Биз колубуздан келишинче мынакей акыбал өтө эле оор. Анализ барып тапшырып келди. Жашынакай эле басып туруп жүрчү. Бирок слабость бар болчу. Анализ тапшырып келди, келгенден кийин эле кровать этип кетти. Кровать эткенде эле больницага алып кеттик. Мамакеевке жаттык. А жерде кровать эткенди токтотушту. 10 күндөй жаттык. Анан эже биз кровать эткенди токтоттук. Эми силердер спец больницага барып, үзүлгөн тамырларына кольцо койдургула, операция болосуңар деди. Кайра спец больницага келип, а жерде 10 күн жаттык. 8 тамыр үзүлүптүр. Эже кольцо койдук 8 жерине деп баламды дарылап, анан эже сырыс печен балаңыз. Уже сиздин балаңызга биз тараптан жардам жок. Только эле пересадка балаңызга деди. Биз колубуздан келгенин жасадык. Эми мындан кийин жасай албайбыз. Пересадка деди. Ошо менен баламды больницадан чыгарып коюшту. Келериңде дүнүйө суун арыкка бургандай, төрүңдө жолборс тургандай, кетериңде дүнүйө арыктын суусун тарткандай, жолборсту капкан чапкандай деп улуу апыс барып айтып өткөндөй, мезгилинде тынчтык ата-эне бир туугандарынын тиреги болуп, өз үй бүлөсүнүн төрүндө жолборстой тутунган караан эле. Эми минтип азаптуу ооруга чалдыгып, капкан чапкан жолборстой калдайган элдин колдоосуна зар болуп, калың журтка кайрылып, Алланын жазган тагдырына моюн сунуп, шыпты тиктеп жалооруп жатат. 1985-жылкы буламын. 2014-жылдан бери ооруп, ушул ооруга чалдыгып калганмын да. Ушул оору менен күрөшүп келатамын. Бирок алышып келдик семья менен. Өзүмдүн эн атамды, бир туугандарым бардыгын мен көзөмөлдөө үчүн барды. Ушу энеме рахмат. Энемди ыйлаткым келбейт мен.
Enем Аллах үчүн өзүм алышып келдим. Бирок мен кыргыз элиме кайрылат элем. Колумда барлар. Суранам, жардам бериңиздер. Ар бир пенде баласын эртең кандай тагдыр күтүп турганын айтуу кыйын. Тынчтыкта бул азаптуу ооруга чалдыкканга чейин өзүн өзү куштай таптап, тойгундай сергек алып жүргөн оору деген көйгөй эч качан оюна келбеген эмгекчил, табышкер жигит болгон. Учурда өз боюна ээ боло албай, кароо күтүп, адам пенде жазмыш буйруган тагдырдын алдында ушунчалык алсыз экенин моюнга алып, тунарган көзөрү менен сырттан кирген адамды үмүттүү карап, улутунуп төшөктө жатат. Мен өзүм эки эркек бир кызым бар. Эң улуу балам ушул 85-жылы. Жолдошум ушул баламдын азабынан адакы ар кайсысын ойлоп, ыйлап сыктап жүрүп, өзүнүн немесин ден соолугунда сал кетирип алды окшойт. Аны бир туугандары карап атат, аны да баланын жанында болбосун. Бул боору ооругандан кийин ачууланбаш керек экен. Бир нерсеге кыжалат болбош керек экен. Ошо менен аны бир туугандары алып кеткен айылга. Аны өздөрү бакышып атыр, атасын. Мен ушул баламдын дарыларына акча жетпей, келинчеги иштейт, аныкы жетпейт, кичинекей балам иштейт, аныкы жетпейт. Айлам жок, өзүмдүн айылда тамды кредитке коюп, ушул балама дарыга алып бергенге акча алдык. Андан кутула албай жатабыз. Азыркы тапта бир туугандарым жардамдашты, өзүм бир туугандарым ошолордун акчасы менен келип атабыз. Мындан кийинкисине эч шартым жок болуп калды. Индияга барганга, баламдын акчасын тапканга мен эч мүмкүнчүлүгүм келбей калды. Бүгүн ажал менен алышып жаткан тынчтыктын тагдырын акча каражаты чече турган болуп турат. 50 000 Америка доллары болсо тынчтыктын боорун Индиядан медициналык операция жолу менен алмаштырып, аны аман сактап калса болот экен. Урматтуу кыргыз элим, кайрымдуу карыламан журт, Алланын боорукер пенделери, келиңиздер, ар бирибиз көңүлүбүздөн чыгарып, шартыбызга жараша аз көп дебей акчалай жардам берели. Мүмкүн жакшылыкка себепчи болуп, биз берген каражат жаш жигиттин өмүрүн сактап калар. Мен вирустук иммунитети көтөрө тургандар ошолорун бириктиргенде айына 40тан деле ашып кетет, кээ бирдечи ар кандай болот да. Бир айында аз болсо, бир айында көп болуп калат. Өзүңүз кайда иштейсиз? Өзүм ошо гос жумушта иштейм. Урматтуу бир тууганым, урматтуу мекендеш, биз ушул чакырыгыбыз Кудай буйрса кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, биз таштабайбыз деген чакырыктарды жасап келебиз. Бирок бул чакырыктарыбыз деги эле бир жөн кур калып калган жок. Ошол чакырыктарыбыздын жыйынтыктары өтө чоң жыйынтыктар бар. Канчалаган мисалы мынакей ошо ден соолуктан кыйналган мекендештерибиздин бүгүнкү күндө ден соолугу жакшырып, канчалаган мекендештерибиз үй жайсыз жүргөн мекендештерибиз, энелерибизди мына бүгүнкү күндө канчалаган энелерибиз үйлүү жайлуу болуп турат. Бунун баары ушул кайрымдуу, боорукер, мээримдүү мекендештин кошкон салымы менен. Бул жерде мен бир нерсени айткым келет. Жок дегенде азыр кече күнү чыгарылган, мына эл билсинден кече келип чыгарылган видеодо 100 000 просмотр болду бир күндө. Ушул 100 000 адам 100 сомдон чогултсак, биз маселени эртең чечсек боло тургандай. Ар бир көрүп аткан көрүүчү көстүн акысы үчүн эле 100 сомдон чогултуп коюуга чакырык кылам. Кудай ыраазылыгы үчүн, Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, ушул жараткан берген ден соолуктун, ушул жашоону көрүп аткандыгыбыз үчүн жөн эле ушул колубуздан келген салымыбызды 100 сомдон эле ашыкча эле болбосун, 100 сомдон болсо дагы биз тез аранын ичинде маселе чече алсак болот. Ошон үчүн ушундай кайрымдуулукка, боорукерликке чакырык кылам. Келиңиз, урматтуу мекендеш, кол сунайлы. Ушул көрүнүштү өзүбүзгө салыштырмалуу көз караш менен карасак, маселени кайдыгер карабайт деп ойлойм. Ошон үчүн эч убакта мындай бир кайдыгер болбоңуз, кол сунайлы, тезинен кол сунайлы.